Mınaki ыр dünyösü bir tügönbögen keremet ekendigin mına barыбыз эле bilip keletpayбызбы. Anışta mına ыр dünyösü çındıgında өнөр dünyösü деген адамдын жан dünyösүн сезимин кандайдыр bir арулук калып келе турган нерсе экендигин байкап келебиз да. Анан бүгүнкү биздин жан дүйнө программабызга мына ушул балыкчы шаарынан келген таланттар катышып отурат. Айбек Касымов, ошондой эле Гүлиза Ташкенова. Мына Айбек Касымовду сен жөнүндө телекөрүүчүлөр жакшы билет, бир катар ырларыңды ырдап өзүң элге таанып келе атпайсыңбы? Ана эми Гүлиза болсо мынакей өзү дагы ошол балыкчы шаарындагы маданият үйүндө элдик театр деп аталып келген, аталып келатат дегендей, мына ошол жерде иштеп өзүнө 9 жылдан бери ишин ошо аркылап келатыптыр. Анан Гүлизанын дагы чындыгында балыкчы шаарындагы чоң өнөр дүйнөсүнө аралашкан бир таланттардын бири экендигин баарыбыз билебиз. Анан Айбек эми мынакей оболу сөзү сенден баштасак, мына ушул ырчылык өнөргө келишиң жөнүндө алгач ушул жөнүндө токсол. Мен негизи бала кезден бери эле ушул ыр жандуу экенмин. Кичинекей кезимде эле мен ушу элес буласы эсимде бар, ушу суунун жээгине отуруп алып, комуз таяк алып алып, комуз чертип, аргасы ырларды ырдап, бир жаныбарларды туурап ушинте берчикем да. Өзүндө ошо Тоол аймакта чоңойгосуң да. Тоң район Кызыл Туу деген айылында төрөлгөм. Анан ошондон уланбаш керек. Бирок эң негизгиси бул эми атадан балага, небереге өткөн бир кандан келаткан нерсе, касиет болуш керек деп ойлойм да. Муну мен кийинчерээк уктум. Чоң аталарым дагы ушундай ырдап калчу экен. Анан таятам кадимки биздин Ыбырай атабыздын, Ыбырай Туманов атабыз менен курдаш болуп, ошол менен тең комуз чертип жүрчүкен. Анан кийин Шабдан Баатырдын комузчусу болуп жүрчүкен. Шабдан Баатырдын жанында жигити кылып эршип жүрчүкен, комузчу кылып таятамды. Чоң комузчу болгон экен. Ыбырай Туманов менен ошо зөңгүлөш. Аны мен эми ушу кийин эле мына ушу кийин десем жаңыла мына ушу 1 айдын 2 айдын тегереги болду. Ушул укканым ушул тайынем айтып берди да ушуну. Мен буга чейин билген эмесмин да. Мен чоң аталарымдан жуккан болуш керек, Касым чоң атамдан жуккан болуш керек дейм. Алардын дагы бир касиети бар экен, алардан да жугуптур. Бирок көбүрөөк баягы эне жактан жугат эмеспи? Тайлар жактан. Анан алсарда мен ошо чоң таятамдан жуккан экен. Ошол киши чоң комузчу болгон экен. Ал кишинин балдары эч комуз ыр жандуу болбоптур. Эки неберелери өз жанынан. Неберелери биз бир аз улантып келатабыз. Же неберелер, Же неберелер. Чейин тайгысын тартат деп коет, тайларын тартат да. Жакшы экен анда. Айбек мынакей телекөрүүчүлөр дагы сен ырыңа бир эме карап отурса керек, суктанып дегенде бир ырыңды аткарып берсең анда. Жакшы болот анда. Ошо алгачкы чоң сахнага чыккан ырлардын бирин ырдап берейин. Бул жалпы элге атымды ушу тааныткан ырды ырдап берейин. Сөзүн жазган Сооронбай Жусуев. Ону Рыспай Абдыкадыров атабызга таандык. Кымбатым деген ырдап берейин. Жаңыртып алатонун
жылгасын талатын шап торгойлордун ырдашын жаз жадырап мен турамын сунсайып жазда неге келбей койдуң кымбатым жазда неге келбей койдуң кымбатым жарқын гүлдер жасалгалап кыр башын жай чыгарып табигаттын сымбатын жер жапжашыл менин дөңүң кер сары жайда неге келбей койдуң кымбатын жайда неге келбей койдуң кымбатын дарак тагып күркүнмөмө сыргасын суктандырдың адамдардын кыйласын күтүп жүрсөм жүзүм камдап өзүңө көздө неге келбей койдуң кымбатым күздө неге келбей койдуң кымбатым эки жүрөк бирин бир тыңдасын эзилишип элжирешип жыргасын керемет бар сенде кышты жай кылган келчи келчи кыш шилдеде кымбатым келчи келчи кыш шилдеде кымбатым керемет бар сенде кышты жай кылган келчи келчи кыш шилдеде кымбатым келчи келчи кыш шилдеде кымбатым келчи келчи кыш шилдеде кымбатым Рахмат Айбек, мына телекөрүүчүлөр чындыгында сени баягы эстрададан ырдап ушул кымбатымды алып чыкканда көрүп жүрчүлөр мынакей. Эми азыр комуз аркылуу ырдап атканымды угат, мына кандай керемет үнүң бар. Мына нардагы ырларың ташкындай берсин алтын. Анан эми Гүлине сага келсек, мынакей сен дагы ушул балыкчылыктан атайын атарып келдиң. Анан эми ушу балыкчылыкта мынакей азыр өзүң маданият үйүндө иштеп атпайсыңбы? Иштер кандай негизи? Чыгармачылыкка болгон Маданият үйүндө азыр бардыгы жакшы эле болуп жатат. Өз ногу менен кетип атат. Ар бир майрамдарда оюздуктарды уюштурабыз. Кичинекей сценка кылып концерт уюштурабыз ар бир майрамда. Анан ар кандай банкеттерге делегация келет жайында. Аларды тособуз. Ушундай өз ногу менен кетип атат. Өзүң Бибисара Бешмин Алиеватындагы Бибисара Бешмин Алиеватындагы театр экен ал. Анан бул чыгармачылык, бул өзчүлүк өнөр деген өзү оор татаал нерсе да мендечи. Şu өнөргө аралаш келиш деген кандай болду? Өнөргө аралаш мен өзүм кичине кезимден эле ырдап, бийлеп, музыка чөйрөсүнө аябай жакынмын. Үйгө коноктор келсе эле аларга концерт коюп, фамилия атында айта калып концерт уюштура калган кездер болгон. Негизи мен бала кезден эле ушу музыка чөйрөсүнө, чыгармачылык
аябай кызыкчумун кичинекей кезимден эле. Маданият үйүнө өзүм балыкчы шаарынан төрөлүп туулуп өскөм. Маданият үйүнө келип эле мектепте окуп жүргөндө эле ырдайм деп мына өзү Айбек байке өзү да турат. Айбек байкелер анда иштеп жүргөн кез 98-жылдары анда мен кичинекей кез келип ырдайм деп эле эшигин кагып калчумун. Ошондо эле бирик бар экен да. Келип ырдайын деп тилек кылып. Карачы. Анан мектепти бүтүп эле анан Бибисара Бейшеналиева институтуна 2001 тапшырдым. Анан өтүп кетип ошол негизи чыгармачылык театр чөйрөсү аябай кыйын. Аны да окуп кеткен киши окуп кетет экен. Анан Татаал туура. Татаал анан 2006-жылга чейин бардыгына чыдап очно окудум. Терең билим алыпсың. Мына эми бизде ырчы кыздарды да көйдөн чыккан обончу дагы эжекелериң бар буякта. Мына Канымгүл Досманбетова деген эжеке, эмнеген Салкар обондору жазган, Керемет обондору жазган дегендей. Элге таанымал, жана кыз дөрүктөрү, жана башка обондор кандай. Фрузенин кештери деген. Мына азыркыга чейин элдин оозуна түшпөй ырдалып келатпайбы негизичи. Демек ырчылык, талант деген өнөр дүйнөсү бул өчпөй турган нерсе экен да. Жана бийиктеги жанган жылдыздардай болуп, эч убакта чаң жукпай турганын көрүп атпайбызбы? Себеби Айбек мына ырдаганда ырларын биз теледен көрүп калабыз. Мына республикалык телевидениеден берип атпайбы жана кымбатымдар жана башкаларын. Демек бул ушул чыгармачылыкты алып келаткан мурдагыларды улап келаткандар. Сиз билесиңер, орун толуктап келаткан. Албетте алардын көздөр өтүп кетти. Мына Экия Мукамбетов сыяктаган жалкар обончулар бар эле. Билими жок болсо да ушул айылдан өсүп чыккандар. Анан өзүлөрү ушу коомубузда өзүлөрүнүн күүлөрүн, обондорун жараткан чоң таланттар эле да. Тура Аксыбай Атабаев деген эмне деген обончу мынакей ушул биздин өзүбүздө жана башкаларды эми санай берсек арбын. Эми ушул ырчылык үйрөндүң дегенде кимдер менен окууну бүтүп эле турмуш куруп анан кийин бияка 2011-жылы келдим Маданият үйүнө шаардап. Ыр чөйрөсүнө аралашканда ырдап эле жүрүп эле анан ушул театрга институтка тапшырганда эле аяктан окуган чыккан эжекелерибиз окушту да Бейшеналиевада. Турганбүй Бобекова эжекем ак өлөң айылдын менин айылдаш эжекем болот, эжем десем болот. Ошо эжекем бизге сабак берди. Речтен сабак берчи. Ал эжекелер менен Шайымбек байкелер менен Замирбек Сооронбаев, Кайся Сейдалиева эжекебиз бизге сабак берип калды речтен. Ошол ал эжекелер менен чогуу замандаш болуп чогуу жүрүп калдык.
жакшы экенин жашырбайбыз, жанашып жакшылыкта бирге жүрбүз, жакшыны жакшы дештин, жакшынын жакшылыгын жашырбайбыз, келгиле көңүлгө дейин калтырбайбыз. Рахмат. Баракелде. Республикасының маданияттың мықты қызматкері болдың, Намды алдың, жолың да құт болсын алдың. Рахмат. Анан эми баягы талант деген чындыгында бир орунда турбаган нерсе да. Сезимге тыныштык бербеген нерсе да. Аккан суудай тынчалабай канча деген изденүү деген баягы чыгармачылык аракет деген көп болот да, түйшүк деген. Билинбеген нерсе билинбеген менен канча деген түйшүк бар экенин өзү көрүп жүрөсүз. Бир ырды алып чыгыш эле канча деген машакат негизичи. Анан ушул өзүңдүн айбек ушул обончулар менен, композиторлор менен да иштешүү. Ошолордун алып чыгууда кандай бир эме сүйлөшүүлөр барбы мындай? Көтө байра иштегенде. Ооба, чында мен буга чейин деле обончулар менен деле иштешип көргөн эмесмин да. Ошо Балык шаарында иштеп жүргөндө ошо Өмүрбек Рахманов агабыздын ырын чында ырдап жүрдүм. Ал киши менен ошо тыгыз байланышта ошол кишинин бир 4-5 ырын ырдап ошо Алтын фондко чейин жазылып калды да. Ал өзү обончу да. Ал өзү обончу. Андан кийин Омор Султановдун сөзүнө жазылган, Жалил Садыковдун сөздөрүнө жазылган обондорду Айсал кызы Ыдыкбекова деген эжекебиздин сөздөрүнө жазылган обондор, мыкты обондор бар. Ошо андан кийин эле ушу токтоп калды, андан кийин эски ырларга өтө баштадым да. Ошо мына Кымбатым, Асанкалы Керимбаевдин ырлар репертуарынан Муңдашым мунар кайдасың деген ырынды алып чыккан. Атайбек Бөдөшев агабыздын Аскар Исаевдин сөзүнө жазылган Еңсөө деген чыгармасын. Андан кийин Байдылда Сарногоев атабыздын сөзүнө жазылган Бакай Нишарапов агабыздын Акчыны деген чыгармасын. Рыспай Абдыкадыровдун 3 ырын ушу Кымбатым, Ойбото көз, Жолугупсуз мага бекерсиз деген 3 ырын алып чыктым. Анан ушу негизи эле Кымбатымды ырдап чыккандан кийин көп обончулар чалып, менде ушундай обонум бар, ырдап бербейсиңби деп көп сунуштушту да. Элге жеткириш керек. Анан кийин эми чын эле кээ бирөө мындай жакшы обондор болуп калат. Кээ бирөө эми такыр эле табитиңе так туура келбей калган обондор болуп калат да. Мен мисалы үчүн көбү мындай оор басырыктуу ырларды жактырып ырдайм да. Анан көбүнчөсү ушу эски ырларга басым жасайм да. Анан ушу кийинчерээк обончу агаларыбыз ушу сунуштаганда анан кийин эми дароо эле мынтип түртүп сала алган жокмун чында. Эми макул деп эле алып эми көрөйүн дедим. Анан эми азыр чын эле толтура ырлар. Азыр үстөккө босток берилип атат ырлар. Меникин анан чалышат, эмне болду, белки даяр болду, ырдадымбы деп. Анан эми тилекке каршы кээ бирөөнүкү ушу табитке туура келбей калат да, үнүмө отурбай калат. Анан Эсенбек Маданбеков агабыздын дагы чыгармасына кайрылып аткан убагым азыр ушу Эсенбек Маданбеков агабыздын менен мындай бир аз иштешип калып атам. Ошонун дагы бир жаңы бир чыгармасы бар. Түгөлбай Казаков агабыздын дагы бир чыгармасына көңүл буруп аткан убагым азыр. Анан ошо бирин-экин ошо обончулар азыр таарынбасын, эми көбү үчүн берип качан ырдап чыгат да, бул эми жылдыз болуп кетти,
бизди карабай калды. Менин обонум такыр эле түртүп салды. Мен обонум биякта эле калып калды окшойт дейм. Чоң тиги композитор обончулар менен жүрсө деп ойлоп атса керек. Эми Кудай бир саларды дагы ишке ашырганга аракет кылам. Эми жүрөктөн чыккандар жүрөккө жетиш керек да. Албетте. Ооба. Анан ошо кээ бирөө ошо туура эмес болуп калат да. Эми аракет кылабыз, конечно. Туура. Турасын эми чындыгын айтканда. Жага тургандар да керек. Ооба да. Өзүңө ырдайла турган. Аны биз айтып жүрбөйбүзбү? Аранжировка кылыш керек деп. Ооба. Аны көргөндө канча деген машакат. Азыр эми могу мурда баягы комуздун коштоосунда же аккордеондун коштоосунда ырдап радиого өткөзсө элек, эми азыр баягы эстрадалык нукка салып, эстрада фольклорный кылып элге алып чыгып же болбосо радиого өткөзүш керек болуп калды. Ушундай болуп калды азыр. Эми анын баары эле жана сиз айткандай келип баягы финансылык каражатка келип такалат. Ар бир ырды жаздырыш эле бир өзүнчө түйшүк. Кеминде эле бир $500 кетет бир ырды жаздырыш үчүн. Анан ал ырды да багыш керек дегендей, ошого тууралап үнүңдү отургузуп анан ырдаш керек. Репетиция кылып, жөн эле бара калып ырдай калып эле чыгарып ийгенде дагы болбой калат. Бир жерин минтип койсом болмок экен, кээ бирөөнүн обондорун туура эмес ырдап алган убактар болот. Анан ошон үчүн ар бир ырды мындай кылдаттык менен мамиле кылып анан чыгарыш керек. Elestер түшпөсөң эске киместер, түшүрөп жүрсөм аралап, кызгалдак терген белестер. Жалындап өткөн мезгилди жашалам көзгөң эместер. Терсек сыдырып, сылаган жүзүң кыдырып, эркелеп тостуң ошондо, тентисе тентек сыдырым, сыдырым болбой эмне деп, ичимден тынгам сызылып. Караган, балтырың чийип канаган, карабаяга кечкенсиң, суктантып сууга жалаган. Суу болуп калбай эмне деп, ойлорго чөккөн маламан. Эзелкең ойлор аламан, булутта эрип тараган. Жаштыктын жашыл элеси эмгиче кетпет санадан. Азырда жүрөк зырп этет, кызгалдак көрсөм таладан. Кызгалдак көрсөм таладан, кызгалдак көрсөм таладан, таладан, таладан.
композиторлардын, оончулардын ошол ырларын мындай тандап, өзүнө жайга тургандарын алам депчи. Ушул жагына кандай карайсың? Мен бул жагына мен деле оончулардын ырларын ырдайм. Көп эле элдик ырларды ырдайм көбүнчөсүн. Илгерки ырларга, мурунку ырларга көбүрөөк басым жасайм. Мен дагы фольклор жаатына. Эстрадный деле ырдайбыз. Өзүм кесим актриса болгон менен ырчылыкты дагы көздөп кеткем да. Ырдайм өзүм. Комузду үйрөнгөнүмө 2013 комузду үйрөндүм өзүм. Балдар музыкалык Болот Меджиков атындагы балдар музыкалык мектеп бар да бизде. Анда бизде Гүлүм Коңкошо деген эжекебиз менин устатым болот. Ал эжекебиз комуз үйрөткөн. 2013 жылы үйрөнүп анан азыр ырдап жүрөм. Көбүнчө элдик ырлардан ырдайм да. Өзүмө жаккан эми оонду тандабайм мен. Өзүм үнүмө Айбек кандай үнүмө карап ырларды алам. Өзүңө тандап карап турбайсыңбы анда? мага жар керек демекчи, өзүңдүн жолдошуң кандай? Ал дагы өнөр дүйнөсүндөгү дейм менчи. Ушул жөнүндө айтсаң. Чыгармачылык тааныштырган негизи. Жубайым экөөбүз чыгармачылыкта жүрүп таанышканбыз. Баш кошуп, анан 5 бала, ортобузда 5 бала бар. Анан көбүнчөсү ушу менен дуэт ырдайт көбүнчөсү. Анан багы тар чөйрөдө анча комуз менен өзү ырдап коет. Анан сахнада комуз менен ырдап көрө элекчи,
Сүрдөйт болуш керек. Анан мени менен ошо көбүнчөсү ошо дуэт ырдап жүрөт. Азыр дагы ошо дуэт менен дуэт ырдайлы деп дагы бир жаңы дуэт жаздырганбыз. Азыр ошонун үстүндө иштеп аткан убабыз. Кудай буюрса ал дагы элге тартуулайбыз деген буюрса үмүттөбүз. Чыгармачылыктан ал кишидеги оолап болуп кетпей, алыстап кетпей дегеним да. Ошол Эришатка кеткенсиңер деген. Эришатка. Анан эми бир үйдө ошо чыгармачы адамдар жашаштагы жакшы нерсе мындайчы. Себеби чыгармачылыкка сага баа берип дегендей, аларга баа берет да, карайт да, көз караш бар да негизи, туурабы? Ушул жөнүндө дагы. Мен негизи ошо эң биринчи сынчым ушу келинчегим. Биринчи ошого сындатам. Сындайт, жакшы эле сындайт. Биягы мындай болуп калыптыр, бул жерден мындай кыл, же бул жерин мындай кыл деп анан кийин экөөбүз кеңешип, кеңешпескен бармак оорубайт деп коет го, ошондой кеңешип отуруп анан кийин бир бүтүмгө келип анан ушул жерден же мен ырдашым керек экен, же буну дуэт ырдасак болот экен деп ушинтип отуруп анан кийин мырдап чыгабыз. Çankaganda çay içkin dep sen maga belek kılıp bergen eleң жаш сулуу колдон düşüp sınıp kaldı kokustan ey atagan at ömrünün azlığı akçını ey akçını atagan at ömrünün azlığı akçını ey akçını atagan at ömrünün azlığı oşol günü çını jattı bırkırap har bir sınık öz aldınca burkurap sen sınsaң da seni sungan perizat ey жашаса кен жары менен ынтымак акчыны ey акчыны жашаса кен жары менен ынтымак акчыны ey акчыны жашаса кен жары менен ынтымак Hoş bol emi koz gülдің ақчыны Саға жетпей чынылардың ақтығы Сен сынсаң да сені сынған перизат ей Жашаса кен жары менен бақтылы Ақчыны ей ақчыны Жашаса кен жары менен бақтылы Акчыны ey акчыны жашаса кен жары менен бактылуу жашаса кен жары менен бактылуу жашаса кен жары менен бактылуу Рахмат Айбек. Билемесен актриса катарында дагы биз театрда өтпөйбүз, бийдик театр. Ана маданият юлгундан ичиндигинде силер оюндарды да аткарасыңар да. Драмалардан, аткарасыңар дегенде. Ушуга да катышып жүрөсүңөр?
Буга чейин Курманбек Тохтомалиев агабыздын Кыз кылмай деген спектаклин коюп, аны 2013 жылы койдук, 2014 койдук. Анда Кыз кылмайда жеңесин рөлүн аткаргам. Андан кийин Алексей Толстойдун Тогуз майга карата деп жеңиш күнүнө карата деп койгонбуз спектакль. Алексей Толстойдун ошондой спектакльдерди аткарып келдим. Көп эле ролдорду аткардым. Азыркы учурда ошо спектакль уюштура элекпиз. Чыңгыз сүйлөт спектаклин койдук. Анда Эркин Эгембердиев Бишкектен режиссерду чакырып атайын. Алар коюп кетти. Эркин Эгембердиев жашоочу режиссер Кытайымызга азыр коюп кетти. Ошо Görüşler көп эле дейсиз келишти. Келүүчүлөр көп эле келишет, эми анча көп эмес да. Чакырабыз. Маданият үйүнө. Маданият үйүнө чакырып. Анан эл аралап да коесуңар да. Азыр эми коронавируска байланыштуу болбой калды да негизичи. Коронавируска каршы аз видео эле жатып калбадыкпы? Чыкпай калдык. Онлайн эле. Балдарыбызды онлайн окуп эле отуруп калдык. Эми баардык шартка байланыштуу да. Шартка байланыштуу. Бирок чыгармачылык деген баягы токтобойт да. Видео болсо деле баягы чыгармачылык изденүү аракети боло берет да дегеним. Видео болсо деле бир ырды алып, жаккан ырды мен мону ырдайм деп ошол үстүндө иштеп видеону ырдай беребиз. Соц тармакта барбызбы? Анан менен телефондон прямой кылып ырдап көрүп атабыз байланыш карантинде. Жогоруда сен бир топ оюнчуларды жана композиторлорду атап кетпедиңби? Анан чындыгында кийинки мезгилдерде могу бизден чыккан оюнчулар да көбөйдү азыр. Эмне көп азыр ырчы көп. Туурабы? Толуп кетти дегендей. Эми Кудайдын кудагы сүйүнсүн, эми көбөй берсин, өсө берсин дегеним да, таланттар чыга берсин дегеним. Бирок ырга маани бериш керек деп ойлойм да. Себеби ырдын мааниси кетип баратат азыр. Себеби кээ бир жаштар чыгат дагы сөзүн дагы өзү жазып, ону да меники деп анан өзү ырдап чыгып атпайбы? Анан кээ бирде карап угуп турсаң, бир көңүлгө бир илинчек жок да.
Мына жана силер деп аткандырларды мисалы үчүн жанагы сөздөрүн акындар жазган. Байдала Сармогов сыяктаган тууралуу залкар акындар. Ошолор жазып, анан ошол обончулар ошолорду тандап алып анан кийин обон жазган. Обон жазчу дегенде. Азыр баары эле өзү акын, өзү обончу, өзү аткаруучу дегенде. Ушуга кандай карайсың? Сыймык агабыз айткандай, ырчы азыр эмне көп? Ырчы көп чынында эле. Анан эме дегендей тиги ошо Сыймык агам айткандай жанагы хулигандардан чыккандан көрө ырчы көп чыкканы жакшы го деп бир төлгөө да кылып коебуз да. Анан ар дайым ырчы көп болсо чыкса чыга берсин, бирок жанагындай мааниси жок. Эми азыр чында заман ушундай болбоду. Мурда багы көркөм кеңеш деген чогултса ошондон өтүп, анан кийин анан улусат берилчү да. Анан радиого өтчү, анан телевиденияга кетчү дегенде. Эми азыр ошондой хөт жок. Мындай көркөм кеңештен өтпөй, электен өтпөй, мындай каалаганы чыгып, жанагындай сөздөр мааниси жок бир сөздөрдү, ырларды чыгарганы кичине өкүндүрүп да, Анан учубуз кур эмес. Азыр эми көп жаштардын кичинекей балдардан бери азыр биздин ата-энелерибиз ушу комузга, биздин кыргыздын аспаптарына үйрөтүп аткан убактары да азыр. Чында азыр жаштар көп, жаштардын көбүнчөсү эми биз ошондой чөйрөдө жүргөндөн кийин багы азын олак көрүп, билип жүрөбүз дегендей. Улуттук колориттеги ырларды көп ушуга өтүп атышат да. Азыркы эми эстрада ырчылар чынында эле баары көбүнчөсү ушу эски ырларды ырдап атышат да. Эмнеге ошону ырдап атышат? Анткени элдин табити музыкага болгон мындай угуу сезими баары бир жаштардыкын көбү жактырбайт. Ошон үчүн жаштар көбү ошо мурунку эски ырларга көп кайрылып аткан себеби ошондон да. Жанагындай күйдүм, сүйдүм, өтүп баратып карабай койдуң, жыгылып кеттим, больницага жаттым, келбей койдуң дегендей сыяктуу да. Анан эми андай ырларды эле чыгып калган ошо өкүндүрүп эми. Бирок ошо жаштарыбыз азыр көбү ошо фольклор жагына биздин өзүбүздүн нукура кыргыздын аспаптарына берилип, ошо жан тартып, ошону үйрөнүп калалы. Ошол агайлардан Нышанбек, Нурланбек Нышанов агайыбыздан үйрөнүп атышат устаттарыбыз. Асылбек Насирдиновдон, Азамат Отунчиев деген инилерибиз бар. Ошо кыргыздын инструменттерин ошо муундан муунга өткөрүп берчү биздин инилерибиз да бар. Ошолорду көрүп чында сүйүнөсүң да. Бизде чында өзүбүздүн нукура колоритти алып жүргөн мындайча музыканттар бар деп ошо өткөрүп берчү, кийинки муунга өткөрүп берчү депчи. Анан кээ бир жаштар бар ушу обончунун багы ырын кээ бирөө туура эмес ырдап койгондор варианттар да болуп кетип атат да. Өзлөрү багы эме вариант кылып кошуп, коздоп коюп атышат. Бирок ашыкча коздоп кетип атат да, кээ бирөө ошибкага кетип калып атат да. Алымбек Коробаев деген агайым болгон. Ошо бир топ Акчардак, Тумарым, Алтын Шаке көңдүү бир катар обондуу жакшылар бар. Албетте. Мен кээде теледен көрүп калам, ушул жанакы Акчардак деген обону алып чыгат. Жүрөт жаштагыз. Бирок бузуп койгон да. Бузуп койгон. Ал өзүнүн немесине салып алганда, стилине салып алган. Ал эми нукура Алымбек Коробаевдин ал жазган композитор да жок. Обону башкача. Адамдарга жугум деле ушул вакыттарда. Аны өзү билесиң, аккордеон алып чыкканда ушундай сызата ырдап чертип, анан сызата ырдат, ырдайт. Туурабы? Жүрөктөн чыкканда жогоруда айттым мен, жүрөккө жетет. Муну ушундай болуш керек да. Анан жаштардын кээ бир жанакы сен айткандай жеңил желпи ырлары бул өзү мезгил өзү тараза.
Батыра түшүп барат экен да. Элге жетпей калат экен, калып калат дегеним да. Ана мына мезгил өз таразалыгы ушул. Мына жана сендер деп аткандарлар, мына түбөлүктө экенин көрсөтүп берет. Мына азыркы чейин урдап келип калат. Ышпарды кадыровдун Канымгүл Досманбетов эжекендерлары, Аксубай Атабаевдин оголдору дегенде туурабы? Асанкали Керимбаев жана башкалардын оголдору. Эмнеге керемет оголдор бар? Керемет оголдор. Алдында таттуу махаббат, көл толкунуң улам каратат, дал ошондо күлөп канатын, кийген өңдүң аппак халатын. Ой кута кайкыт, ой кута кайкыт, ой кута кайкыт акчарда. Көл четинен көлгүп күн чыгат, келбечүдө кайра эле жайсызат. Бирок менин махаббатым айланчыкта артта калат. Көрүнө да калса, көрүнө калсаң акчарда. Бирок менин махаббатым айланчыкта артта эле калат. Көрүнө да калса, көрүнө калсаң эй акчарда. Көл түбүндө сүзөт акчабак, көл үстүндө сүзөт акчардак. Арасынан таппайм өзүңдү, унуттуңбу айткан сөзүңдү. Кайдасыңа сүйгөн, кайдасың сүйгөн акчардак. Издейм бирок таппайм өзүңдү, унута албайм айткан сөзүңдү. Кайдасыңа сүйгөн, кайдасың сүйгөн акчардак. Кайдасыңа сүйгөн, кайдасың сүйгөн акчардак. Рахмат Айбек. Эми күнүнө сиз дагы бир элдик деп атпайсызбы? Элдик ырларга токтолуп жүрөсүз да көбүнчө. Ошо элдик ырларды жеткириш элдиктин өзүнө өзү оорураак немесе? Оорураак, элдик ырлар диапазону күчтүү ырлар болот да көбүнчөсү. Жеткириш кыйын эле негизи элге. Эми өзүм колдом келишинче ырдап жүрөм элдик деп атам. Hey,
караным, мен сени үчүн да табырдайм сүйүмдү. Эй, мен сени үчүн да табырдайм сүйүмдү. Сенин мага аман жүргөн караным, мен сени үчүн да табырдайм сүйүмдү. Эй, мен сени үчүн да табырдайм сүйүмдү. Эй, мен сени үчүн да табырдайм сүйүмдү. Рахмат. Элмирбек Иманалиевдин Ару затым деген ырын ырдап берейин. Ару затым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен катылып, эй качанкы бир мен жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп. Кайран жаштык өткөнчө, кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын, кагылайын мага бир жолу. Жылан сойлоп өтүп сүйүмөн, бир заматта койрон болгон дүйнүйөм. Өзүң менен айыкчудай сезилип, ай өзүм билбейм неге мынча сүйүнөм. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп. Кайран жаштык өткөнчө, кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын, кагылайын мага бир жолу. Meni kalaganday kalçadın, akın kalsan alıp bütçü çarçadın. Jaştık uzap ketelekte bir jolup, hey jaşo berçi jaşılınday arçalın. Karaylagan көңүлүмө нур толуп, кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп. Кайран жаштык өткөнчө, кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын, кагылайын мага бир жолу. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп. Арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүнөм. Ару затым айланайын, айланайын мага бир жолу.
ару затым айланайын кагылайын мага бир жолу. Рахмат эме. Сіздерге атайын ушул убактыңыздарды бөлүп, биздин атайын бүгүнкү жан дүйнө программабызга катышып бергениңиздерге. Анан Айбек, Гүлина сіздерге дагы мындан ардагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат. Юбилейиңиздер менен дайыма аман эсен болуңуздар. Чыгармачылыгыңыздар өркүндөй берсин, өсө берсин. Рахмат. Рахмат.